Салам достор, назарыңыздарда Аралаш Медиа. Бүгүн сиздер менен бирге Впасти океана деп аталган кызыктуу тасманы көрөлү. Кыргыз тилдүү контенттердин өнүгүшүнө салым кошуп, видеону дос тууган тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгон болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында арал жээгинде өздөрүнүн кичинекей кайыкчасы менен эс алып жүргөн кыз жигитти көрөбүз. Бир кезде эле кыз ал жерден акуланы көргөндөй болуп корко баштаса, жигити ага ишенбей, бирок бир кезде чындап эле ал жерде эки акула жүргөнүн байкады. Анда экөө дароо эле кайыкты көздөй сүзүшүп, кыз дээрлик кайыкка жетип чыгып барып артын караган кезде жигитинен дайын жок суу үстүнө кызыл жаан кан чыга баштады. Бир аздан соң жигити суудан чыгып, бирок ошол эле замат акула аны кайрадан тартып кеткенин көрөбүз. Кыз болсо ыйлаган абалда кайыктын үстүнө чыгып, бирок күтүлбөгөн жерден аркан үзүлүп, кайыктын эмереги кызды кайрадан сууга кулатты. Кыз эсин жоготкон абалда сууда калып, ал эми жырткыч аны көздөй жакындап келе жатканын байкайбыз. Кийинки көрүнүштө бул аймакка келген ар кандай туристтерди өздөрүнүн учагы менен тейлеп, аралдарга саякат жасап алектенишкен кыз жигиттер Каз жана Чарли менен таанышабыз. Алар көптөн бери мамиледе болгондуктан Чарли Казга баш кошуу ниетин билдирди. Чарли Каздын жообун уга электе телефон чалуу алардын сүйлөшүүсүн бузуп, кезектеги кардардан буйртма түштү. Эртеси түшкөн маал кардарлар унаасы менен жээкке келип, ал эми жээкте аларды Каз, Чарли жана алардын ашпозчусу Бени тосуп алды. Кардарлар Мишель жана Джорджи учакты көздөй басып, алардын кыз жигиттер экени байкалат. Бири-бири менен таанышышкандан кийин дароо эле учакка отуруп саякатты башташты. Албетте алар белгилүү болгондой эле аралга учуп жөнөштү. Жолдо Чарли кардарларга бул жакта акула бар экендигин эскертип, өзү качандыр бир кезде акуланын кол салуусунан аман калганын айтып, бутундагы тырыкты көрсөттү. Андан кийин Чарли менен Бени Джорджини коркуталы дештиби айтор, акула жөнүндө ар кандай окуяларды айтып бере башташты. Көп өтпөй эле аралга да жетип келип калышты. Көрсө Джорджи менен Мишель бул жака жөн эле көңүл ачуу үчүн келишпептир. Качандыр бир кездерде кырсыктан улам бул аралга 8 адам түшүп калып, узак убакыт аралыгында алардын баардыгы өлүп, бир гана адам тирүү калып куткарылган экен. Жана ал адам Мишелдин чоң атасы болуп, эми чоң атасы да дүйнөдөн кайтып, өздөрүнүн ырым-жырымыбы айтор Мишель чоң атасынын гүлүн бул жакта көз жумган досторунун жанына көмүп коюуга келиптир. Андан соң алар ошол жака кетип, ал ортодо Каз Чарлиге боюнда бар экендигин айтып, Чарли болсо уккан кулактарына ишенбей, бул жактан кайткандан кийин баш кошуп үйлөнмөкчү болушту. Ошол учурда энтигип Бенни чуркап келип, Чарли менен Казды ээрчитип жөнөдү. Алар жээктен денесинин жарымы жок болгон өлүк адамды табышты. Өзүңүз түшүнгөндөй эле бул ошол тасманын башында көрсөтүлгөн акулага жем болгон бала болчу. Каз ал адамдын чөнтөгүнөн телефонун таап алып, ал адам бул жерге жалгыз келбегенин түшүнүп калды. Аны уккан Чарли менен Бенни, биз бул аймакты айланып кайыкты карап көрүшүбүз керек. Балким ал кыз тирүү болсо, биз аны куткарганга жетишип калабыз деп жатышса, суудан жана акулалардан корко баштаган Джорджи, бул биздин саякатыбыз жана биздин буйртмабыз. Демек биз бул жерден эч кимди издебейбиз деп эле өзүнүн каршы ой пикирин билдирди. Бирок ошого карабастан Чарли менен Бени кайыкты издеп көрүүнү чечишет. Көп узабай эле Мишель кичинекей аралчада турган кайыкты көрүп калды. Чарли учакты сууга кондуруп, бирок чоң эле кайыктын оодарылып калганын көрүштү. Бирок кыздан дайын жок болгондуктан Бени кайыктын ичин текшерип көрүүгө кирди. Кайыктын ичин текшерип жатып, бир кезде денесинин бир канча бөлүгүн жеп кеткен кыздын өлүк денесин көрүп чочуп кетти. Шашылып суудан чыккан Бени кыздын өлүп калгандыгын айтып, эртелеп бул жерден кетели деп жатышканда, кайдан жайдан чоң акула пайда болуп, учакка урунуп, учактын төмөнкү тарабын тиштегилеп жатты. Колун кокустатып алган Бени эптеп учакка чыгып, бирок учактын сүзүүчү эмереги тешилип калгандыктан дароо эле чөгө баштады. Бени куткаруучу желим кайыкты ачып, баардыгы ошол жака түшүштү. Бактыга жараша бул аралыкта акула кол салбай, өкүнүчтүүсү Чарли учактан эч кимге кабар берүүгө жетишпей калды. Ошентип команда бир заматтын ортосунда учагынан айрылып, суунун ортосунда калышты. Джорджи айтканды укпагандыгы үчүн Чарлини күнөөлөп, бир аз кайым айтышуудан кийин токтоп калышты. Анткени кандай болгон күндө да алар жээктен бир канча алыстыкта жана бир кайыкта болчу. Чарли башкаларга, биз жөнүндө эч ким кабардар эмес, бизди бүгүн эч ким куткарбайт. Бизди бул агым жээкке алып барат, бирок эртелеп жетүү үчүн биз калактарды пайдалансак, эртең кечке чейин жээкке жетип калуу мүмкүнчүлүгүбүз бар деп айтты. Ошентип алар кезектешип калак кармап сүзүп жөнөштү. Ал эми акула калбай эле алардын артынан аңдып бараткан сыяктуу. Бир кезде Джорджи акула деп эле кыйкыра баштады. Бир заматта ызы чууга түшүп калышып, бирок ал эч кандай акула эмес эле дельфин болуп чыкты.
Убакыт өтүп кеч кирип түндө кыжаалаттыктан ачууланган Джорджи Чарлиден баардыгын ачык айтуусун талап кылып, акула дагы эле бизди айланып жүрөбү же жокпу? Эгер айланып жүргөн болсо биздин аман эсен жээкке жетүү ыктымалдуулугубуз болгону 5% түзөт десе, Чарли баардыгын ачык айтып, акулалар дагы эле калбай бизди айланып жатат деп айтты. Түн жарымында алы кетип, бир саамга уктап кеткен Мишель ойгонуп кетип, колундагы калак түшүп кеткенин айтты. Анда башкалары дароо айлананы карашып, калактын бир канча метр алыстыкта турганын көрүштү. Анда Чарли тобокелчилик кылып сүзүп барып калакты алып келейин деп жатса, Каз сууга секирип түшүп, калакты көздөй сүзүп жөнөдү. Калакка жетип кайра артка кайтып келе жатканда арт жактан акула көрүнүп, бирок Каз кайыкка кайтып келгенге жетишип калды. Убакыт өтүп, бир кезде Джорджи менен Беннинин ортосунда кызганычтан улам уруш чыгып, экөө кармаша кетип, Джорджи Беннини сууга кулап жиберди. Бирок Бенни кайыкка кайтып келгенге жетишпей, акула аны суу түбүнө тартып кетти. Эми Джорджи кылган ишине өкүнүп эле отуруп калды. Бир аз жааган жамгырдан кийин Чарли кайыктагы кошумча буюмдарды алып чыкты. Ал жакта белги берүүчү тапанча, курал, бычак жана башкалар бар эле. Чарли акуланын эң алсыз жери мээси экенин айтып, эгер мүмкүнчүлүк келсе аны өлтүрүүгө камданды окшойт. Бир аз убакыттан кийин күтүлбөгөн жерден акуланын катуу соккусу кайыктагылардын баардыгын сууга түшүрдү. Баардыгы тез ылдамдыкта кайыкка түшүүгө үлгүрүп, бир гана Джорджи сууда сүзүүнү жакшы билбегендиктен кайыкка жеткенчекти акулага жем болду. Акыры узакка созулган түн дагы бүтүп, таң атып, жакындарынан айрылган адамдар кайыгыга батып отурушту. Түндөгү акуланын соккусунан кийин желим кайыктын жели да акырындан азая баштап, калактардан да ажырап калган команда колдору менен болушунча аракет кылып жатышты. Эки акула аларды дагы эле айланып кетчүдөй түрү жок. Алар уламдан улам жакындап, кол салганга аракет кылып, бул жолу Каз аз жерден акулаларга жем болуп кала жаздады. Ошентип акулалар менен ал күнү кечке алышып, кечке мал жел азайгандыктан дээрлик чөгүүнүн астында калышты. Бирок бактыга жараша жээкке аз калгандарын көрүшүп, бир азга сүйүнүшүп, бирок Чарли акулалар аларды оңойлук менен жээкке жеткире койбостугун түшүнүп турду. Акулалар кайрадан жакындап келе жатышат. Жел кайык болсо дээрлик чөпкөнү калды. Ошол жерден Чарли менен Каз чечим кабылдашып, дем алуучу аппаратын алып сууга түшүп, акулаларды алаксытып, ал ортодо Мишельди жээкке чейин болушунча тез сүзүп кет деп көндүрүштү. Ошентип алар сууга түшүшүп, акулаларды алаксытып, Мишель болсо жээкти көзөй сүзүп жөнөдү. Андан ары Чарли менен Каз пландагандай болуп, Каз жакындап келген акуланы белги берүүчү тапанча менен атып жиберди. Акула аларга абдан чукул болгондуктан Чарлиде мүмкүнчүлүк пайда болуп, Чарли акуланы бир канча жолу көзгө жана мээге сайгылап жатып өлтүрүп салды. Суу астында дем алдыруучу аппараты менен дем алышып, Мишель болсо жээкке чукул бузулган кемеге жетип келди. Эми Каз менен Чарлиге экинчи акула жакындап, аны байкаган Чарли Казды өзүнөн алыстатып тээп жиберип, бирок чукулдап келип калган акуланы атканга жетишпей калды. Каз эки жагын алактап карап, коркуп турган Мишелдин жанынан сүзүп чыкты. Эми кемеден ары жээкке чейин сүзүп кетүү үчүн Мишелди көндүрүп, өзү кайрадан эр жүрөктүүлүк кылып сууга түшүп, акуланы алаксытууга киришти. Бирок өзүнүн коргоонунда бирден бир амалын ойлоп, суу алды менен кемени аралап сүзүп жөнөдү. Акула анын артынан кирип барып, кол салууга аракет кылды. Бирок Каздын бактысы тоодо экен, акула аны дээрлик жейин деп эле калганда, кемедеги илмекке окшогон темир акулага сайылып илинип калды. Эми Каз болгону ал жерден чыгып кетиши керек эле. Бирок суу астында узакка жүрүп калгандыктан Казга дем жетпей, дем алдыруучу аппаратында илинип калган жеринен такыр чыгара албай койду. Акыры Каз эсин жогото баштап, бирок Мишель дагы чоң эрдик кылып ал жака сүзүп киргенин көрөбүз. Ооздон оозго дем берүү аркылуу Каз эсине келип, андан соң бул каргыш тийген акуланы биротоло жок кылалы дештиби Айтор. Тырышып жатып жогорудагы оор темирлерди кулатып отуруп, акыры акуланы өлтүрүп тынышты окшойт. Андан соң алар аман эсен жээкке чыгышып, тасма соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, каналга катталып койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.